Кыргызстанда тиешелүү документтери, уруксаты жок жүргөн чет өлкөлүктөр документтерин тууралашы керек. Аларга 10 июнга чейин укуктук абалын жөнгө салууга убакыт берилди. Бул мөөнөттөн кечиккендерге мыйзамга ылайык чара көрүлөт. Ушул биздин мамлекетибизде жүргөн чет элдиктер өзүнүн жүрүү процессин, статусун мыйзамдаштырбай турган болсо, 10 июндан баштап алар боюнча чара көрүлө баштайт. Уктуңуздар да, айрыкча ушу Ысык көл жергесинде дагы мына көлдүн жээгине өтө көптөгөн жанагыдай мыйзамсыз жүргөн мигранттар көбөйүп кетет. Аларга чара көрүшүбүз керек. Мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары, чет элдиктердин бардыгына чара көрөбүз. Бардыгын чыгарып депортация кылганга мурда күчүбүз жетпейт эле. Мурда акчабыз жок деп карап отурат элек. Азыр баарыбыз бар. Акчабыз да бар, күчүбүз да бар, баары жетет. Визасынын мөөнөтү өткөн, жашап турууга уруксаты жокко чыгарылган, же болбосо мыйзамдуу мөөнөтү аяктап, бирок Кыргызстандан чыкпай жүргөндөрдүн дагы 8 күн убактысы бар. Алар өз ыктыяры менен документтерин мыйзамдаштырса, жоопкерчиликтен бошотулат. Эч кандай айып пул дагы төлөбөйт. Мындай миграциялык мунапыс, мындай ыкма бул жалпы дүйнө жүзүндө колдонуп келет. Биринчиден бул максаты ушул Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн мигранттардын, мыйзамсыз жүргөн мигранттардын санын азайтуу жана жалпы чет өлүк жарандарды баягы көмүскөй тармактардан чыгаруу. Айрыкча курулуш тармагында, тигүү цехтеринде, жеткирүү кызматтарында эмгектенген чет элдиктер арбын. Аларды ишке алган тараптагы документтерине көңүл буруусу зарыл. Кыргызстанда жүргөн мигранттар өлкө аймагында кылмыш жасабагандыгы тууралуу маалым катты алышы керек. Аны алуу үчүн Ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнүн бирине кайрылуу зарыл. Тең алар ошол дагы бир легалдуу болуп акыбалда калбасын деп жоопкерчилик ошол иш берүүчүлөргө берилет. Бирок ошол эле күндө иш берүүчүлөр да коркпош керек, эртең мисалы алар качып кетет деп. Эртең күнү бүгүн ошол легалдаштырылган чет элдик жарандар ошол иш берүүчүдөн башка жакка кетип калчу болсо, бүгүнкү күндө ошондой практика көп болот. Анда атайын ошол бирдиктүү терезеде эле бир модуль бар, ошол жерге кайрылып туруп эле иш берүүчүлөр жазып койсо болот. Мисалы Пакистандын жараны балача менден жумуштан тыштап кетип калды депчи. МВД аны кароого алат да өздөрүнүн чараларын көрүшөт, аны кармап ушу депортация кылганга. Ал арада мигранттарга легалдаштыруу боюнча кызматын сунуштап ортомчулук кылгандар да бар. Аларга ишенбей расмий порталдар аркылуу арыз тапшыруу керек. Документтерди тариздөө онлайн форматта жүргүзүлөт. Арыздар электрондук виза порталы аркылуу берилет. 10 июнга чейин укуктук абалын жөнгө салып, документтерин тууралабаган жарандарга карата рейд жүргүзүлөт. Жыл башынан бери мындай иш-чаралардын алкагында 8000 чукул укук бузуу катталган. 2025 жылдын 5 айында ошо чет элдик жарандар тарабынан жасалган укук бузуулардын 8000 укук бузуу аныкталган. Аларга протоколдор түзүлүп, жеринде айыппулдар салынган. Ушул убакка чейин ошо 2025 жылы чет элдик жарандардын 46сы ошо Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртка чыгарылган. Укук бузууларды аныктоо максатында чет элдик жарандарды гана эмес, ошо аларды жумушка алган ишкана мекемелер, уюмдар бардык жерлер текшерилип атат. Кыргызстанга туристтик же жеке виза менен келип, бирок анын мөөнөтү бүтүп калган бангладештик жарандар көп. Бул миграциялык кырдаалга жүргүзүлгөн талдоодо аныкталганын Ички иштер министрлигинен маалымдашты. Алардын арасында бир жумуш берүүчүдөн башкасына сатуу фактылары дагы арбын. Жыл башынан бери мыйзамсыз миграция уюштурган 21 факты аныкталып, кылмыш иши козголгон. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.